Уурдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бешинчи аудио бап. Ата-эне үчүн бала канча жашка чыкса дагы бала ойдон калары чексиз. Арадан канча жыл өтсө дагы Аксамайдын эсинен уулу Сопу кеткен жок. Дайыма көз алдына уулунун урдалып бара жатканын элестеп, көзүнө жаш алып жашып алган адатка айланган. Кечинде кеч жатканга бу таңга жок эмнегедир чочуп ойгонуп кеткен Аксамайдын көз алдына уулу тартылып, аны дагы ойлоп жатып бир кезде көз илинип кетти. Таңкы таттуу уйку кандай адамды өзүнө тартат. Аксамай таттуу уйкунун кучагында жатып түш көрдү. Ушунчалык аз убакыттын ичинде түшүнө уулу кирди. Сопу келишкен жигит болуп чоңоюп, астананы аттап кирип келе жатканын кадимкидей көрдү. Ал турсун экөө кучакташып көрүшүп жатышкан экен. Жаңы гана уулунан кантип келип калдың деп сурап жатканда күйөөсү Эсет ойготуп жиберди. Жакшы түш көрүп жатканда ойгонуп кеткен кандай, жакшы түш көрүп жатканда ойгонуп кеткен кандай жагымсыз окуяны тартуулайт. Аксамай кабагын чытып, азыр турам деп жооп берип коюп, кайра көзүн жумду. Алиги түшүн кайра көрүү үчүн. Бирок бир кирген түш кайра кайталанбайт да. Канчалык көзүн жумуп уктаган менен түшүнө уулу кайра кирген жок. Алиги көргөн жакшы түшү кайталанбады. Бул кезде күндүн башталышынан белги берип, жарыгын чачып күндүн нуру тоо башынан кылтыйып калган. Аксамай сыртка чыгып, Сопу уурдалып кеткен күн чыгыш жакты карап туруп калды. Аттең, эненин тилеги ай. Бул жашоодо балага болгон эненин тилегиндей тилекке эч нерсе жетпейт го чиркен. Бир кездеги 5-6 жаштагы уулу уурдалып кетип бара жатканы көз алдына тартылып, көзүнө чолок жаш келе түштү. Буга чейин курган эненин көзү канча жолу тузу ачуу ысык жашка батпады. Эне ай, анан кантет. 60 тамыры, ак сүтүн берген эмчеги зыркырап, канча какшанып ыйлабады. Бирок үмүтү али күнчө акталбай келе жатканы кайран энени дали болсо ойго салып келет. Аңгыча жанына күйөөсү Эсет басып келип, каруудан алып, «Ой, сага эмне болду?» деги. «Таң атпай жаман жорукту башта эмне ыйлап жатасың? Дени кардың сообу?» Аксамай эми гана эсине келип, жең учу менен көзүнө келген жашты арчып, «Эмне болмок эле? Баягы эле Сопумду эстеп кеттим. Эмнегедир эле күн чыгыш тараптан келип калчудай сезиле берчү болду», деди эле. Эсет кантсе дагы эркек эмеспи, теңелгиси келбей, «Келсе эмгиче келмек да. Аны эстеп эмне кыласың? Унутчудай деле убакыт өттү го. Андан көрө уйларыңды саап ишиңди кылчы. Болбогон нерсени айтпай. Ансыз деле азыр убакыттар болуп жатат. Бүгүн чоң жыйын болот эмеш. Малды жайытка чыгарып коюп жыйынга барам. Кечинде конок келип калышы да мүмкүн. Марканын кечинде келгенинин себеби биздин урууну дагы конок алгыла деп айтыптыр болуш. Элден калбай конок алса алып коелу. Коноктун келип турганы жакшы. Баса, мал жайытка чыгып кетелекте бир кой кармап калалы. Аксамай эми сөзгө кошулду. Жайыт жакын эмеспи? Маратып алып калбай эле кой. Балдар ат менен барып өңөрүп келе коет. Эсет бул сунушка макул экенин билгизип, тушалып оттоп жүргөн атын көздөй басып кетти. Бирок ичинен күмөн ойго кабылды. Мунун себеби канча жыл өтсө дагы Аксамайдын жоголгон уулунан күдөрүн үзбөй жүргөнү жакшылыктын белгисин берди. Анткени эненин жүрөгү эч качан алдабайт деген ойго такалды. Мал жайытка чыгып, самоор кайнап, таңкы нарга олтурушканда Аксамай чай ичип, кыдыркей олтурган балдарына көз агытып карап алып, кап, эгер Сопу уурдалбаган болсо, араңарда олтурбайт беле деп, төрдө олтурган Эсетти карап, «Эртең менен сен мени такыртуура эмес учурда ойготтуң. Түшүмө уулум Сопу кирип, аны менен учурашып, кучагыма кысып алыптырмын. Бир сөз айтканы жатканда анын сөзүн укпай калдым. Бир нерсе айткыча болбой ойготуп жибербедиңби? Балким келип калабы деген дагы ой пайда болду. Ал кадимкидей астананы аттап кирип келди. Байкушум чоңоюп калыптыр». Эсет бул сөздү укканда, «Келип калса гана ата канат. Ылайым көргөн түшүң төп келип калса экен. Сен эмес кээде мен дагы аны эстеп алган адат таап алдым». Сөз ушуну менен уланып, таңкынар кантип желип болду, эч кимиси билбей калды. Ата канат үй бүлө толугу менен тамактанып олтурганда жакшы сөздөрдү сүйлөшүп олтурган кандай жакшы. Бул үй бүлө үчүн жоголгон уулу табылып калгандай элес берилди. Анткени бир гана Сопу тууралуу сөз болбоду. Бир туугандардагы жоголгон Сопу жөнүндө сөздү ынта коюп угушуп, маанайлары ачык, маңдайлары жарык эле. Аңгыча сырттан аттардын дүбүртү чыгып калды.
Эсет сыртқа чыкса, агасы Бекечал, иниси Марка, дагы 2-3 киши келишкен экен. Булар боло турган жыйынга чогуу баруу үчүн атайын Эсеттин үйүнө кайрылышкан болушу. Ат үстүнөн эле нан-ооз тийишип, жолдорун улантышты. Даяр болуп турган Эсет мамуда байланып турган атына минип, артынан жөнөдү. Таңкы жел акырын согуп, жаңы гана көтөрүлгөн мемиреп тийген күндүн нуруна маашырлана кебелбей жай бастырган атчандардын ортосунда анча деле сөз улабай, ар кимиси өз ойлору менен алек болуп баратышканда, суйдаң сакалы эгине жарашкан, азык уруусунун жакшысы аталган түгөл карыя катар бастырып келе жаткандарды сыдыра карап алып, азыр биз жыйынга барганда сөз кызып калган кезде баягы жоголуп кеткен балдарды калмактардан кайрып келүү маселесин коелу. Айганча убакыт өттү. Бирок эркек уул баары бир аман болсо өз элин сагынбай койбойт. Эсет, сага айтарым, бул маселени сен козго. Калганын мен улап кетем. Жакшыбай атабыз да карып, жыйынга барбай калды. Ал болгондо манаптарды тике карап эле айтып, жардам сурамак. Буга чейин бул сөздүн козголбогонун, жана эмне үчүн толгондон бүгүн бул сөздү айтып калганын алгач Эсет таң калып, суроолуу карады эле. Түгөл карыя Эсеттин оюн билгенсип, Эсет, менин баамда сенин уулуң аз күндө табылып калышы толук мүмкүн, деп айтып, кайра сөзүн токтотуп, аттын жалдына тигилди. Эсет үмүт менен көзүн бакырайта карады. Катар баскан аттардын добушу эле кулакка угулбаса, айлана тынч. Бир гана Эсеттин көңүлү алып учуп, жакшы кабар уга тургансып, сырын ичине катып, жаңыртып суроо бергенден жазганып, жөн туруп эле минип бара жаткан атын теминип алды да, кайра тайсалдай түштү. Анткени темингенде аты алдыга озо түшкөн эле. Түгөл карыя бир топтон кийин гана кайра сөз козгоду. Баарыңар угуп койгула. Эмне болгон күндө дагы калмакка ишенбегиле. Алар канчалык эл болуп беребиз деген күндө дагы дилин беришпейт кыргызга. Оңуту келген жерден жамандыгын бүкмөлөп жасай беришет. Уктуңар беле. Кайсы улуу тенеден баланы ажыратып урдай качканын. Бир гана калмактар ушул адам колу барбаган ишке барып, канчалаган ата менен энени сыздатышты. Ушул жыйында бул маселени козгоп, жакшылар менен чечишип келбесем, минтип айтканымдын себеби жакында Сарытай деген баатыр калмактарга барып, малай болуп жүргөн кыргыз балага жолугуптур. Ал бала кичинесинен уурдалып кетип, атасынын дагы ысымын билбей калыптыр. Бул жакка алып келе берейин деген экен, бирок тили дагы бурулуп калган экен. Курган бала өзү дагы кетенчиктеп коюптур. Бул сөздү укканда Эсеттин денеси калтырап, өңү бузула түштү. Анткени тийгичинин айткан сөзү эски жарасын козгоду. Түгөл карыя сынай карап алып, Эсет, сен бул айтылган сөздү өзүң алба. Менин угушума караганда сенин уулуң аман эсен экен. Калмактардын билерманы сенин уулуң менен гана кеңешип иш кылатмыш. Анткени уулуң абдан акылдуу, анан тигилердин билерманынын тилин таап алган өңдө. Бул сөздү угуп Эсеттин дагы эси ооп калды. Мунун баарын кантип угуп, кайдан билип алды деген суроого жооп таба албай турганда, түгөл карыя, Эсет, азырынча бул сөз ушул жерде калсын. Аныгын толук билген соң мен сага баарын айтып берем. Ар бир адамдын жаман сапаты жана жакшы жасаган иши эч билинбей элге жетип турат. Сарытай баатырга калмактардын бир ачык оозу айтыптыр. Биздин биларман биз менен эмес, буруттардан уурдалып келген баланын сөзүн угуп, баш айланып калды. Бирок ал баланын өнөрү күч, сынчы, анан дагы алдыны көрүп билгенде айткан сапаты бар. Эч жерде окубай туруп окуганды үйрөнүп алганы да бизди ойго салып келет деп айтыптыр. Ал баланын ысымын сураса айтпай коюптур. Менин баамымда ал бала сенин уулуң Сопу. Сөз ушул жерге келгенде Бекечал сөздү бөлүп, ошол бала сиз айткандай биздин бала болуп калса, анда өзүбүз эле издеп барып, дайынын билип келгенибиз оң эмес, манаптарга догурунбай. Түгөл карыя тиги кишини жактыра бербей, үшкүрүнүп, күйшөлө түшкөндөн улам Бекечал өзүн күнөөлүү сезип, ат жалынан көзүн албай катты да калды. Сакалы суйдаң тарткан түгөл карыянын каржалган, үшү кеткенсиген кейпи бир саамга катар бастырып келе жаткандардын зээнин кейитти. Түгөл карыя өз керт башынын, үй бүлөсүнүн түйшүгүн тартып жүргөн адамдардан эмес, дилиндеги кайраты ташкындаган, максатчыл, тынч жатып, куунак өмүр сүрүүнү жактырбаган сергек адам. Ошол сапаты болгон үчүнбү, минтип жыйынга баруу үчүн эрте камынып, инилерин ээрчитип жолго чыгып олтурат го. Бир кезде капталын кыйгач карап, Бекечал, мен бекер жерден манаптарга чоң жыйында бул жөнүндө сөз козгоюн деп айтып жаткан жокмун. Алар эл бийлеп, жакшы аталып калган соң, бул маселе боюнча маалыматты билгендери жакшы эмеспи? Ал жакта бир эле биздин бала экенби? Толуп жатат эл жери көздөрүнөн учкан кыргыз балдар.
Бир чети түгөл карыянын айткан сөзүн эптүү көрүшүп, бул жолу эч кимиси сөз кайрыбай чыккан жок. Жыйын кечи шашкеде башталды. Эл көп келгенин ушундан улам билсек болот. 100 баш үйдөн эле 100гө жакыны тигилип, келген коноктордун аттары 2 чакырымдай жерге желе байланган кулумдай тизилип турушту. Жыйынды сөзгө чечен, сөз атасы аталган шамен баштады. Сары багыш, солто, азык, бугу, саяк, черик урууларынан келген аттуу баштуу кишилери сөз алып сүйлөп, ар тараптуу кеп кеңештер айтылды. Бир кезде түгөл карыя жарыш сөзгө чыгып, өзүнүн оюн ортого салды эле, бул сунуш абдан маанилүү, анан таасирлүү болду. Ал турсун уурдалып кеткен балдарды кайра кайрып келүүнү дагы негизге жасала турган маселеге киргизишти. Аттын сөздүн күчү чын эле түгөл карыя эч ким ойлобогон жана жан кейиткен маселени козгогону көп кишинин көңүлүн өзүнө бурду. Бул сунуш айтылары менен көк ала сакалчан карыя чыгып уулунун уурдалып кеткенин айтып, жакшылардын алдында арманын төгүп, жеңилденикти алды. Бир кезде Эсеттин жанына бир киши басып келип, «Эсет деген киши сиз болосузбу?» деп сурап калды. Эсет башын ийкеп жооп бергенге араң жарады. Анткени тиги киши дагы өңүн бозоп, жаман кабар айтчу кишидей көзүн сүзүп алганы жаман ойду ойлогонго түрткү берди. Чапчак, суюк сакалы бетине жараша бербеген тиги киши колун жаңсап, «Сизди тиги жакта чакырып жатат, жүрүңүз», деди. Эсет канчалык өзүн эркин сезгиси келсе дагы, кандайдыр бир күч денесинен басып алгансып, ордунан араң копшолуп туруп, алтайласы кетип тиги кишинин артынан ээрчи басты. Көпчүлүктү аралап азга басканда эле кара тору, узун бойлуу, арык чырайынан келген 70 жаштан өтүп калган киши алдынан утурлап чыгып, алгач салам айтты. Бул кишини көргөндө эле Эсеттин көңүлү жайлана түштү да, жакшы кабар уга турган адамдай берилген саламды жакшы маанай менен кабыл алды. Эсет бул кишини тааныбаса дагы ал акыбалын сурады. Бирок тааный албай абдан убараланды. Антке менен үнү кулагына тааныштай угулду, бирок бүшүркөп турду. Бир топко тааный албай. Көрсө бул киши тээ илгери уурдалган баласын таап келип берген Самсалы экенин үннөн улам таанып, Эсет кайра жакшылап учурашып, уулунун абалын сурап ийди. Самсалы өз кезеги келгенде үнүн жай чыгарып, «Эсет, мен сенин жасаган жакшылыгыңды кантип эсимден чыгарат элем? Жашоо шартка байланыштуу жер которуп кетип, сени менен байланыша албай калдым. Баса, бир кезде мени сүйүнттүң эле. Эми кезек мага келди окшойт. Жакшы кабар айтайын деп чакырткам». Бул сөздү укканда Эсет көзүн кымыңдатып, үмүт менен карады. Кулагым сизде дегенсеп. Самсалы кепти эмнеден башташты билбей, бир самга туруп калды да анан, «Эсет сүйүнчү, сенин уулуңдун дайынын билдим», деди. Бул сөздү укканда Эсеттин жүрөгү кабынан чыгып кете тургансып катуу согуп, сөзгө келбей көзүн жалдыратып эле туруп калды. Самсалы эми шар кетти. «Эсет, жакын арада уулуң үйүңө келет. Калмактын чоңу уулуңа азаттык бериптир. Ушул кабарды айтып койгум келди». Эсет чийки май жеген адамдай кылгыра түштү. Анткени уулу жөнүндө так маалымат уга албай калганы үчүн көңүлү чөгүп, кабагы салыңкы, үнүн жапыс чыгарып, «Мынча болду, так айтыңыз. Балким алдынан тозуп чыгармын. Көп болсо бедел ашуусунун башына чейин барармын». Самсалы өзүнүн шашмалыгына дагы бир жолу ичинен нааразы болуп алды да, «Эсет, менин оюм сенин үмүтүңдү жандырып эле болчу. Жакында бир калмак жигитке жолуксам ал айтты. Аз күндө бизден бир балага азаттык берилген жатат. Ал баланын ысмы Сопу. Бирок качан азаттык берилет, аны так айта албайм деген. Сенин уулуңдун ысмын укканда эле менин кубанычым койнума батпай, сага айтып жибербедимби? Макул көрсөң, бир айдай убак күтө тур. Балким келип калышы ажып эмес». Эсет эми гана уулунун аман экенине нак ишенип, көзү оттой күйүп, үмүт оту жанды. Андан дагы эртең мененки ак самайдын түш көргөнүн эстеп, көп болгон асманга көз жүгүртүп, өзүнчө ойго алаксып кетти. Бул эми атанын балага болгон кусалыгы, балага болгон сагынычы, үмүтү жанган эмеспи? Аз убакыт өтпөй жыйындын алгачкы бөлүгү аяктап, тамактануу үчүн убакыт бөлүндү. Кыжык ужу сөздөр, ар ким өзүнүн ойлогон оюн туура көрүп, ар тарапты көздөй басышты. Ак сакалдар, эл жакшысы аталган акыл кошчулар, алыстан келген коноктор топ-топко бөлүнүп, боз үйлөргө кире башташты. Чабарман ат үстүнөн кыйкырып жүрдү. Тезирээк тамактангыла, жыйындын экинчи бөлүгү дигер намазына жетпей башталат деп. Булжалганда улуу жаратканда ар бир жанга жана жаныбарга ырыскы өлгөн эмеспи? Ушунча котолгон элге тызылдап чуркап жаш жигиттер кызмат кылып жүрүштү. Эсет жаш балдарды көрүп, Сопу маман болсо, ушул балдардын жашына чыгып калса керек деп ойлоп койду. Казысы жарылган жылкынын бышкан эти жаңы алдыга келип, устукан колго тийгенде сырттан бир жаш бала ичкери эдиреңдеп кирип келип,
Эсет ата сүйүнчү, Сопу айкем келди, деди. Боз үйдөгүлөр эмне болуп кеткенине түшүнө да албай калышты. Эсет колуна алган устуканды тасмал четине кое сала эле олтурган ордунан атып турду. «Я, эмне дедиң?» дегенге араң жарап, сыртты көздөй кадам таштады. Кулагы тунуп, эч сөз уккан жок. Аттең. Жакшыгы бар адамды калдастатып дагы салат белем. Эсет сыртка чыгып, жарытылуу сөз оозуна келбей, жөн эле жалдырап гана туруп калды. Мына баланын күйүтү. Ушул кабарды укканда көз алдында уулунун уурдалып кетип бара жатканы кадимкидей тартылып, көзүнө ысык жаш келе түштү. Эки атчан 3 күн катары менен ат бастырып, жол азабын тартышты. Улам жолуккан айылдан жана кишиден Эсеттин айылын сурап жүрүп олтурушту. Садык идиреги бар Сопунун ар бир кыймылына, айткан сөзүнө, келечектүү максатын, ал турсун алыскы Мекке, Медина шаарына чейин барып келгенин укканда ооз ачылып, таң калып калды. Баарынан дагы чоң шаарлардагы элдин көптүгүн, китеп окуп билим алуу керек экенин узун жолду кыскартып айтып берип, аз да болсо Садыктын көзүн ачып койду. Ал кезде кайдагы китеп, окуу жана билим алуу эмне экенин караңгы эл кайдан билсин? Качан гана көлдүн аягы болгон Көтмалды, азыркы балыкчы шаары орун алган жерге келгенде, Эсеттин айылы кайда экенин сурап билишти. Ушул жерге чейин эле узатып келүүнү ойлогон Садык сөз кызыгына кирип, үйгө чейин жеткирип барууну алдын ала максат кылды. Сопу дагы анын оюн билгенсип, эч ашыкча сөз айткан жок. Бир жагынан биринчи жолуккан кыргыз, андан дагы даамын татып калганга ичинен ыраазы болуп, көңүлү жылып, көргөн билгендерин дагы айтып баштады. 70 жашка кадам таштап калган Садык ушул жерден нак ишенди. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген накыл кеп турмуштан алынганына. Сопу бир кезде ойдо жок жерден эле минтип айтып калды. Аба, сиз оюңузга албаңыз. Сиздин жашалган жарыңыз абдан эле чырайлуу экен. Колунда бар бай менен манаптар дайыма аялдын өңүнө кызыгып алып, тукумдарын бузуп алышат. Сулуулардын сулуусу акактай таза, айнектей тунугу колунда бар бектерден кайда качат? Минтип айткан кебимдин төркүнүн эсиңизге түйүп коюңуз. Сулуу катындан туулган уул менен кыздын көбү шайкелеңирээк болушат. Баарынан да сулуу аялдан туулган уул бала көйрөң келип мукок чыгат. Анан дагы чоңойгондо ал бала аял затына жакын чыгып, оюн зоокту жакшы көрүп, кылыч кармагандан качып кыз жандагысы келет. Ал эми аруу сулуу катынга суктангандар четтен чыгат. Көз артып мактай берсе акырын аялдын дили бузулат. Көп мактаган жибек тез торсуйт. Көп мактоо уккан катын тез жибип, тез бошойт. Айтайын дегеним, сиз өзүңүз абдан жоомарт, чечкиндүү, ажаат ача билген жакшы адам экенсиз. Бирок мен сизден өзүңүздү тарта турган, элдик уул болуучу уулуңузду көрө алганым жок. Аз жашадым, бирок көптү көрдүм. Араб элинде болдум. Алар дагы аялга жакын эл келишет экен. Коштоп эле аял ала беришкени мага жаккан жок. Ар бир адамдын жашоо шартына жараша тагдыры буйруган өнөрү болот. Сиз жылкы баласына кызыккан жан экенсиз. Албетте күлүк ат минүү ар бир эркек уулдун максаты. Күлүк ат намыс алып берет, анан беделди көтөрөт. Ал эми уулдун жакшы чыкканы атанын түгөнгүс байлыгы. Макул көрсөңүз, азыркыдай залим заманда эрдин алган аялы да өзүндөй чечкиндүү, жоокердей сымбаттуу болбосо тукум курбайбы? Садык жаш баладан мындай таасын сөздү угам деп ойлогон эмес. Сопуга жолукканы сынчылык сапатында байкады. Жаш алган аялын чынында эле өңүнө карап, малдын көзүнө карабай калыңды ченебей берип алган. Антке менен бул алган аялы көңүл отун жашартканы болбосо чын эле Сопу айткандай келген кеткен эркек таналар көзү агылганча карап, суктангандарын далай эле жол байкабадыбы? Чын эле аял заты көйрөң жангелери анык кеп. Бул жаш бала ойлогон ойдо ушуга чейин эмнеге ойлободум деп чукул ойго алаксый түштү. Мына эми нак ишенди. Сопунун келечекте кандай адам болоруна. Албетте акылга дыйкан, сөз атасы, элдин башын кошкон, далай азап көргөн байкуш журтту чачылган, өксүгөн, баяу элге жол көрсөткөн эге болчу уул болорун алдын ала билди. Ойго алаксыган Садыктын оюн окуп билгенсип, Сопу дагы сөз козгоду. Менин көп эмгегим калмактарда калды. Аттың бир өкүнгөнүм, ата мээримин көрбөй өскөнүм. Сиз капа болбоңуз, эгер катуу сөз айтып алсам, деди эле Садык эч үн катпады. Алды жактан түтүн жыттанып, иттердин үргөн үнү угулуп, жакынкы айылга жакындап калгандарын сезишти. Маңдайкы тоонун тескейинен жылкы кишенеп, үйүрүн коруган айгыр туш келди чуркай, буту менен жер чапчып, жылкылардын өз ара үн салышканы алда кайдан угула. Демейдеги турмуш көчмөн элдин кадимдеги тиричилиги жүрүп жатканынан белги берди.
кыялы менен асмандап жүргөн Садыкты жанындагы жаш бала таасын айткан сөз менен көктөн көтөрүп алып, бутунан жерге коюп койгондой болду. Айылдын четинен кыйга өтүшүп, суу жегинде тигилген 12 канат ак боз үйдү көздөй жай бастырып келе жатышты. Антке менен каарылык сөөлөттөн алыс, денеси али 40-тын кырындагыдай көрүнгөн Садыктын кадыры чоң экенин Сопу жолдо келе жатып байкады. Бул жолу дагы жөн түшпөй колунда бар манаптын үйүнө келгенин дароо билди. Эки бала утурлай чыгып, тизгиндерге колдору чап жабыша аталышты. Боз үйдөн чыккан комуздун үнүнө Сопу кулагын төшөп, ынта коюп тыңшап калды. Аттиң, комуз үнү кыргыз уулун баары бир өзүнө тартып турат белем. Салам айтып ичкери киришкенде төрдө жамбаштап, комуз үнүн угуп жаткан сөйлөт күткөн курсагы чоң, маңдайы жарык адам обдулуп, жаткан абалынан боюн көтөрүп, колун сунган болду. Качан гана Садыкты тааныганда, «О, кел бугунун кыйыны!» деп тамашачала сүйлөдү. Бул чертки уруусунун мыктысы Карабай эле. Учурашып, ал жайды сурашкан соң, бир чынытан кымыз куюлду. Маңдайкы бетте тушалган 5-6 буудандар оттогондон эрингендей өз беттеринче ныксыраша, катуу тоюп алган уйлардай бир орундан жылбай турушат. Боюн көтөргөнсүгөн бул байдын үйүндө деле аз эмдүү буюмдар, көзгө уруна турган байлык деле байкалбайт. Кезинде башка байлар сыяктуу эле нече насыл байлык чогултса, анысы бир эле күнү колдон төгүлгөн суудай көздөн кайын болгону билинет. Карабай далайды башынан өткөргөндүктөн акылы жетик, көзү канык. Айылында баланчанын аялы эркек бала төрөптүр десе, бул кабарга кадимгидей кубанат. Кыргыздын саны өсүп, элимдин тукуму көбөйсө экен дегенде эки көзү төрт. Сөз алыстан башталып Садыктын кай тарапка жол тартканын ал Турсун Сопунун айылынан бери сурады. Карабай тигиле караган тейде бир топко туруп, илгери азык уруусунан тарагандар кеминдин күнгөйүн байыр алышкан эле. Азыр Шамшынын белин ашып Кочкор тарапка келди деп уктум. Укканым бар, Кашкелең айылында негизги азык уруусу байыр алганын. Сопу эми гана эстеди, Кашкелең деген сөздү укканда. Анткени ошол тараптан урдалып кеткенин элес булас эсине алды. Бирок эч үндөбөстөн сөз тыңшап олтургандай сыр көргөзүп, сөзгө кошулган жок. Ар тараптуу сөздөр козголуп, бул үйдө кеминде тайдын эти быша тургандай убакыт кармалып калышты. Бир кезде үй ээси жоон үнү менен сыртты карай үн салган болду. Камчыбек!» деп. Ушул эле үндү уга албай турган белем, сырттан кыймылы чапчаң, жаш жигит шып кирип келип, оозго туруп калды да, элпек үн катты. «Эмне дейсиз?» деп. Карабай жигитти тик карап, «Буларды иттен чыгарып узатып койгула. Тамак ич десем күтпөйбүз дейт. Бара турган жерлери алыс экен», деди. Тасмалга бата тиленген соң баары текши олтурган орундарынан турушту. Сопунун көзү киргенден чыкканга чейин комузда болду. Болгону 3 кылы бар. Анан ушундай мукам үндө кантип чыгарып жатат деп таң калып, аны ойноткон кишини да сынынан өткөзүп алды. Тили жок жыгач менен 3 кылга үн киргизген кандай жакшы өнөр деп ойлогонго үлгүрүп, сыртка чыкты. Оба, Сопунун кээде эч үндебеген сыпалык жайы да бар. Бул үйгө киргенден чыкканга чейин эч үн катпады. Болгону үй ээси менен Садык гана тең туштук сөздөр менен когурашып олтурушту. Бай менен манаптардын сөзү баягы эле жайыт менен малга барып такалат эмеспи? Айткандай эле бул экөөнүн дагы сөзү малды кайсы жайлоого көчүрүү, кышта кайда кышташ керек, ушул теманын тегерегинде кеп учугуланды. Күндүн нуру чакыйып төбөдөн тийип турган кезде эки жолоочуну узатып, Карабайдын эки жигити ат бастырып чыгышты. Минген аттарынын басыктары шайдоот, эртеден бери мамыда байланып турган кабы баштарын койкоңдотуп, теминсе эле алып ушчудай абалда. Таң атканча тоонун бетеге чөбүнө ныксыра тойгондор билинип, баскан сайын осурактары угулуп турду. Жылкы баласы тоюнуп калса болду. Баш көтөрүп, болбогон нерседен үркүп калары да адат эмеспи? Садык атка минип бастырганда эле экөөнүн минген атын сынынан өткөзүп, өзгөчө жерде кашка атка көңүл имерилип калды. Нак улактын аты экенин анын омуроосунан жана өткүрүлүгүнөн байкады. Сопу айылдан бир топ узап калган кезде гана сөзгө келди. Эки жигит уксун дегенсип. Карабай курдашыңыздын ниет пейили жакшы. Эл үчүн күйгөн, байлыкка көп үзүлүп түшпөгөн, тасмалы кенен, көңүлү ток адам экен. Бир өкүнгөнү өзүнөн тукум калбаганы. Бул жалганда кээ бирине байлыкты, мансапты ченебей берет экен да, баланын үнүнө зар кылып коет белем. Учурунда бул киши учуп күйгөн, шамдагай чыгаан жигит болгон. Көзгө тар мергенчи болуп, кайбиренин каргышына калган үчүн бала үнүнө зар болуп жүрөт. Антке менен артында айтыла тургандай иштерди жасап коюптур. Ар бир адам баласы көр дүйнөнүн артынан үзүлүп түшүп, ок аттын түбүнө жетчүдөй жан үрөп жүрүп, убакыттарын бекерге өткөзүп жиберишет. Кап, учурунда байкабай гана калган.
Көзүнөн азырдагы от күйүп, жаштыктын илеби денесинен кайтпай турат. Кетирген күнөөсүн жууп, сыйынып койсо, аттың тилеги кабыл болот беле. Бул сөздү укканда Садык: "Сопу, бул сөздөрдү жана өзүнүн көзүн айтпайт белең?" Ушул берилген суроону тиги эки жигит дагы берели деп турган билем, эмне дейт болду экен деген зеп тыңшап калышты. Сопу аттын жалын тиктеп, бир саамга үнсүз бастырып: "Бир келген үйгө, бир көргөн кишиге сын айта берсем, анда менин кадырым түшүп калбайбы? Кийин убакыт болсо келип жолугармын, же өзү келип жолугуп, жооптошуп кетер", деп кыска гана жооп берип койду. Садыктын эми чындап Сопуга кызыгуусу артып калды. Чын эле тиги курдашы баланын үнүнө зар болуп жүргөнү чын болушу, бирок анын кайбирендердин каргышына калганын билген эмес. Тээ илгери бир курдай калмакка барып жылкы тийип келишкен. Ошондо анын баатырлыгына таң берген. Сопу айткандай абдан шамдагай, көзгө урунган чыгаан жигит эле. Ал турсун бир курдай кайсы бир белгилүү кишинин ашында жаа менен ат чаап бара жатып, бакандын башындагы жамбыны ыргытатып, мергенчилиги менен көзгө көрүнгөнү бар. Ошондо билген көзгө атар мергенчи экенин. Эми минтип жаш бала баарын көзү менен көрүп тургансып, туура анан ачык сын берип койгону таң каларлык иш болуп жатпайбы? Эки жигит бир топ жерге чейин узатып келишип, тиги жаш баланын жөн бала эмес экенин билишип, кайра кайтканда Карабайга болгон ишти айтып келишти. Карабай эки жигитинин айткан сөзүн угуп: "Кап, үйгө өзү келген сый кишини бир кондурбай кетирген турбаймынбы? Ал бала көрсө жөн бала эмес экен да. Мен көп эле кайберен аттым. Кайсы кайберендин каргышына калдым болду экен", деп жашоодон кетирген катасын азыр уккан бир ооз сөз менен сезип, ичинен сызып олтуруп, оюнда ал баланы издеп артынан барууну ойлоп койду. Куш жаздыкка чыканактап жатып, өткөндү эстеди. Качан жана кайсы жерден жаңылдым деп. Жашоодон басып өткөн жолуна кайра саресеп салып эстегенге аракет кылды. Бирок такыр эстей албай койду. Бир эмес, 3 аял алды. Бирок алган аялдарынын биринин дагы согончогу канаган жок. Баласы үчүн түнөбөгөн мазары, барбаган бакшысы калган жокко чиркен. Ал турсун төрөп түшүп турган күйөөсү казы болгон жаш келинге дагы үйлөндү. Бирок тилеги кабыл боло бербеди. Сопунун айткан сырына туура баа берип, сырын ичине катты. Садык курдашына таарынды. Жанындагы бала жөнүндө маалымат бербей кетип калганына. Андайда адам баласынын оюна не деген гана ойлор келбейт. Карабайды эми чындап санаа басып, ойго чөмүлдү. Мындайда анын оюн бузган жан болбойт. Кирпигине карап мамиле жасаган жигиттери жана үйүндөгүлөр көнүп бүткөн. Билинбегени менен каары жаман. Карабай 2 апта чыдап туруп, анан Сопунун артынан издеп барууну эп көрүп, чалкалай жаткан калыбында ой чүмбөтүнө сүңгүп кирип кетти. Эки атчан бир чакырымдай жол жүрүп калган кезде Садык ортодогу тынчтыкты бузуп суроо берип калды. "Сопу, сага калмактардын салт санасы жактыбы? Деге алардын үрп адаты кандай экен?" деп. Ушул суроонун берилишин алгаш жолуккандан бери күтүп келген. Акыры күткөн суроо берилгенде башын чайкап жооп берип: "Калмактар тазалыкты сактай алышпаган, көп жуунбаган кирел болушат. Андан дагы салт санасы такыр башкача. Эскиргенден баштап, тактап айтканда кичине кезимден барып аралашып калдым. Бирок алардын үрп адаттарына али күнчө көңүлүм тойгон жок. Менин эсимде, мен 3 жашка чыгып калган кезде мени сүннөткө отургузушкан. Аларда мындай салт жок. Кээ бир жакшы сапаттары бар. Бирок эмнегедир мени уурдап кетишкенге аларга такыр ичим жылбай, баарына кош көңүл мамиле жасадым. Көп нерсеге көзүм жетип эле турду, бирок айтканым жок." Садык кыя жолго келгенде алдыга бастырды. Анткени бул жол жалгыз аяк жол. 2 атчан катар бастырганга болбойт. Ушул кыя жол менен белге чыгып, нары ашканда эле айтылган айылга келип калышары анык. Аттардын кадамы алга жылып, жол арбаган сайын Сопунун көңүлү алып учуп, кандайдыр бир жагымдуу окуяга кабылчуудай толкунданып, айланасын сыдыра карап алды. Аңгыча болбой кырга чыга келишти. Кырдын үстү жарым чакырымча жайык экен. Мал жайылганга ылайык жер, жазы, анан кышында кар топтолгонго чөбү калың эле. Тоо чөбүнүн жыты буркурайт. Кечинде жаап өткөн жаанга жашара түшкөнсүгөн чөптөр тим эле көктөмдө жаңы ачылгансып, жаздын белгисин берип турду. Аңгыча алды жактан түтүндүн жыты келе түштү. Күн батышты көздөй дагы бир тике бастыра түшкөн экөөнүн көзүнө наркы беттин коңулунда тигилген боз үйлөрдүн карааны көрүнө калды. Кыя жол менен эми ылдый көздөй бастырышты. Аксамай таң эртеңден бери эле ушул кыя жолдон көзүн албай, кимдир бирөөнү күткөнсүп,
жол карап жаны жай албай жаткан. Аңгыча эле күн төбөдөн ооп калган кезде өзү күткөндөй эки атчан маңдайкы белден ылдый келе жатканын көзү чалып, эмнегедир денесин майда калтырак басып, өзүнөн өзү кадамын алдыга таштады. Жүрөгү сездиби, эки атчандын бирөө уулу Сопу экенин ачык биле албай, санаасын күч алып, ичинен миң мертебе тиленди. Уулум Сопу болуп калса экен деп. Бирок күмөн дагы санады. Себеби бул жол менен канча киши, канча жолу ат минип бастырып өтүшпөдү. Балким кошуна айылдын кишилери же жок издеген адамдарбы деп да ойлоду. Алар алга жылып, караандары жакындаган сайын эмнегедир көзүнө артта бастырып келе жаткан атчан ушундай бир тааныштай сезилип, өз ойлогондой ал атчандын жашы дагы уулунун элесин берди. Кадамы алга жылганы менен көзүн экөөнөн алган жок. Аттың, эненин тилеги ай. Эмне болгон күндө да баар алдаса дагы эненин жүрөгү эч качан алдабайт эмеспи? Таң эрте көргөн түшү төп келе тургансып, ал 2 саатта эмне деген гана ойлор башына келип кеткен жок. 15-20 жылда илгери жоголгон уулунан күдөрүн үзбөй, ушул күнгө чейин ичинен миң кайталап тиленип келген эненин үнү жетчү жерге жеттиби, ким билет. Жүрөгү бир башкача согуп, Али уулу менен жолго электеле, көзүнө ысык жаштын илеби келип, көзү жашка каканактап, кырдан түшүп келе жаткан эки атчанга тигилип, көзүн албады. Сопу дагы сезди, бул алпештеп баккан энеси экенин. Анткени көзүн албай, өзүн көздөй келе жаткан эле кандайдыр бир сырдын түйүнүнөн белги берди. Ал турсун Дали болсо үмүтүн үзбөй жол карап жүргөнүн жүрөгү менен даана сезип, апасынын тарткан күйүтүн, күткөн эмгегин баалап, ичи эңшерилип кетти. Андайда жол узарып, убакыт токтоп калгандай сезилет эмеспи? Сопунун көз алдынан кантип апасынын элеси кетсин? Алыстан эле апасын тааныды. Аттан секирип түшүп, чуркап жеткиси келди. Бирок өзүн карманды. Эмнегедир көзүнө жаш келип, ыйлагысы келди. Ыйлап алса эле болгон ичине катылган муңдун баары ушул ый менен сыртка чыгып кетчүдөй сезилди. Кайраты жанып, жашып кетти. Бирок алдыда келе жаткан Садыкка аны билгизгиси келген жок. Бала үчүн эне кандай кымбат. Бекеринен энелүү жетим эрке жетим деп айтылбаса керек. Бала үчүн баары бир жанында эне болмоюн, жашоосу супсак экенине турмуш күбө. Сопу ата энеси жанында жок бөтөн эл, бөтөн жерде канча жыл жашады. Эми ошол жашоосу көз алдына тартылып, алыстан энесинин караанын көрүп, көзү тойбой карап келе жатты. Көзүн ирмесе эле бул көрүнүш жоголуп кетчүдөй болуп, көзүн ирмегенден жазганып, алдыдан көзүн албады. Аңгыча арылдап иттер үрүп, эки атчандын алдынан тосуп чыгышты. Аксамай атчандар жакындаганда эмнегедир көргөн түшү көз алдына тартылып, түшүнө кирген уулунун караанын даана таанып, каргылданган үнү менен Сопу деп кыйкырганга араң жарады. Бирок үнү өзүнө гана угулгандай туюлду. 10-15 кадамдай кантип басып келгенин да билбей калды. Арылдап үргөн иттердин үнү Аксамайдын үнүн басып кеттиби, Сопу апасынын үнүн укпай калды. Анткени анындагы ою ордунда эмес болчу. Боз үй тараптан чуркап чыккан бала иттерди кубалаган болду. Чык деп, арсылдап жүргөн иттер тааныш үндүн буйругун укканга баштагыдай катуу үрбей калышты. Качан гана аралык 5-6 метрдей жакындаганда Сопун өзүн кармана албай, аттан секирип түшүп эле апасын көздөй чуркады. Апа, барсыңбы деп. Ушул эле үндү уга албай турган белем, Аксамайдын жоолугу башынан шыпырылып, мойнуна түшкөнүнө карабай алдыга умтулду. Канча жылдан бери курган эне ушул үндү угуу үчүн жашап келе жаткан белем. Сопунун апа деген үнү кулагына бир укмуштай жагымдуу угулду. Мына эненин касиети, балага болгон тилеги, оюнун тазалыгы. Эне бала качан бири-бирине бой таштап, кучакташып калганда, бул көрүнүшкө күбө болгондор таң калып эле калышты. Садык эне менен баланын минтип көрүшөрүн билген эмес. Оюнда ал жайды сурап, таанышкандан соң көрүшөт деп ойлогон. Тез эле кошуна жашагандар чогулуп, заматта ызы-чуу болуп эле жатып калышты. Аксамай Дали болсо уулун көргөнгө ишене албай, калдастап, уулунун мойнунан колун бошотпой канча турду. Түш көрүп жаткан адамдай селейип катып калды да, мына бул канча жылдан берки ичке катылган муң менен зардын саркындысы. 2 саат убакыт кой, козусун көрбөй калса кандай маарап жоктойт. Көрсө малдыбы, жандыбы, энеден баланы энеден айырбасын. Чай кайнам убакыттан соң гана Аксамай эсине келип,
кошуна баланы жыйынга кеткен эсетке жиберди, сүйүнчүгө.